чоң имам Нахаи деген рахимахулла күндөрдүн биринде бир адамды көрүп, анан сурайт: бул сен азыр бул амалды кылып атасың, бул сенин жанында турган балдарыңбы деп. Анан ооба дегенде айтат ошо имам Нахаи: "Кола ихдар ла яроунака хайту нахакалла фатаскут мин аюнихим" деп. Эй адам деп атат, сен дейт ушундай жагымсыз ишти жасап атасың балдардын көзүнчө. Аллах тыйган нерсени балдардын көзүнчө жасап атасың. Сен сак болгун, сенин айбатың булардын алдында түшөт. Аллах таалам сени түшүрүп коет айбатыңды дейт. Бул деген сөз ошол балдардын көзүнчө мункар иш деп коет. Аллах тыйган нерсени жасаса, ата-энелерди ошол балдардын алдында айбаты түшөт. Урмат сыйдан кетет. Ошон үчүн кээ бирлер балам тоң моюн болуп атат, укпай жатат, мени сыйлабай жатат десе, ал нерсени өзүбүздөн көрөйлү. Кээ бир ата-энелер үлгү болушпаякта турсун, ошол балдардын көзүнчө керек болсо жаман ишин жашырып көргөзбөй кылганын ордуна ошолордун көзүнчө деле жасай берет бузук иштерин. Ошол эле мисалы ата-эне менен ортосунда талаш тартышып кеткени, эрди катынын ошондой талаш тартышып кеткен нерселерин да балдарга көргөзбөш керек. Колдон келишинче балдар ошондой сезиш керек, ата-эне бири-бирин жакшы көрөт, бул бири-бирине жакын деп. Анан экөөнүн талаштары, уруштары ошону балдар көрүп турган болсо, ата-эненин айбаты бала чакасынан түшүп калат. Атаны болсо зөөкүр кылып көрөт, энени болсо анда кор болгонун кылып көрөт. Анан каяктагы ошол балдардын арасында атасына болгон мээрим болот. Энесине болгон ошо ата-энесинин же энеси атасына зулумдук кылып, оор сөздөрдү сүйлөп каяш айтып аткан болсо, каяктагы сый урмат болот. Ушундай нерселердин баардыгы туугандар балдардын алдында айбаты түшөт деген сөз ушу сый урматтан кетет деген. Жанагынтип урматтай, сыйлабай жүрөгүндө ушундай жылуулуктардын кетишине себепкер болот. Мункар иш дегенде бүт терс иштер кетет. Бир эле нерсе эмес. Мисалы ата өзү тамеки чегип аптыр, ай балам тамеки чекпе десе, достору менен келип үйүндө арак ичип жүрүп, ай балам сен мындай арак ичпе десе, бул нерсе, бул тарбия эмес, бул ошол баланын кыжырын келтирет, ошол балдардын. Себеби дегенде алар өздөрү ошону жасап туруп, анан сен мындай кылба деген. Балдардан, ата-энеден балдарга көп сөздүн кереги жок негизи. Бул жерде айтпады, пайдалуу илим жана амалын солих деген сөз. Сен ошону туура түшүнүк менен, туура илим менен ал, ошонун тыйганын туура эмес экенин билдиң, бир нерсени туура экенин билдиң, ошону жаса практика жүзүндө. Болду, ошонун балдарың көрсүн сенен. Ошол нерсени көрүп аткан болсо, балдарга ошол өзү үлгү болот, ошол өзү тарбия болот. Анан дагы айтып кетти. Ошондой сен илим алгын, жакшы нерселерге умтулгун, ошону жасагын, аны жасагандан кийин балдарын көргөндөн кийин аны өздөрү эле жасайт. Алла таалам ошол нерсени жеңилдик берет, ошолордун оңолушуна, түздөлүшүнө дейт. Себеби адеп, ахлак ата-энелерден болсо, аларды түздөө Аллахтан болот деп.